Президент Садыр Жапаров бүгүн 6 августта Ысык көл облусунун Байет айылындагы түндүк бетон ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Ишкананын экономикалык ишмердүүлүгүнүн негизги түрү инерттүү материалдарды бетон аралашмасын жана темир бетон блокторун өндүрүү болуп саналат. Завод заманбап жабдуулар жана өндүрүш процесстерин автоматташтырылган башкаруу системасы менен жабдылган. Өндүрүштүк цикл 3 негизги багытты: таш майдалоочу жабдууну, бетон заводун, ошондой эле модулдук курулуш участогун камтыйт. Таш майдалоочу жабдуулардын кубаттуулугу бир сменада 1000 тонна чыгарат. 2 фракцияга бөлүнөт. Бетон заводу саатына 120 куб бетон өндүрө алат. Ишкана толук кубаттуулукка ишке киргенде 150 жумуш орду менен камсыз калат. Учурда өндүрүштө 60 кызматкер эмгектенет. Ишкананын негиздөөчүсү Бакыт Айдаров мамлекет башчысына компаниянын ишмердүүлүгү, анын ичинде Бишкек шаарында жана Ысык көл жээгинде 5 жылдыздуу мейманканаларды куруу боюнча долбоорлор тууралуу маалымат берди. Президент Садыр Жапаров заводдун өндүрүш процесси менен таанышып, жергиликтүү тургундар менен баарлашты. Мамлекет башчысы республика боюнча курулуш иштери активдүү жүрүп жатканын белгиледи. 8 августта Каракол шаарында көп кабаттуу турак үйлөрдү 450 жаңы батирдин ачкычын тапшыруу салтанаттуу аземи болот. Садыр Жапаров түндүк бетон заводунун ишке кириши өлкөнүн курулуш тармагын өндүрүүгө маанилүү салым кошооруна, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана масштабтуу инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга көмөктөшөрүнө ишеним билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүм башчысы кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Такталгандай, УКМдин кырсыктарга каршы күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, кызматтын кызыкчылыгына каршы келген мыйзамсыз материалдык баюу максатында министрликтин айрым бөлүктөрүнү ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштурган. Ал жарандардан бөлүмдөрдүн бирине ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн 80 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алып, бирок аткарган эмес. Буга байланыштуу мобилдик банкинг аркылуу мурда алган каражатты кайтарып берген. Бул факты боюнча 2025 жылдын 5 августунда ал кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев күн мурун Борбор Азия мамлекет башчыларынын кезектеги саммитине даярдыкка арналган иш-чарага катышты деп билдирет өлкө башчысынын басма сөз кызматы. Талкууга Түркмөнстандын улуттук лидери Гурбангулы Бердимухамедов, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жана Азербайжандын премьер-министри Али Асадов катышты. Жолугушууда өз ара кызматташууну саясий диалогду тереңдетүү, соода экономикалык, суу энергетикалык жана экологиялык маселелерди чечүү жолдору талкууланды. Өзбек тарап регионалдык кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган бир катар жаңы демилгелерди сунуштай турганын билдирди. Ошондой эле Азербайжандын аймактык долбоорлорго активдүү катышуусу өзгөчө белгиленди. Борбор Азия лидерлеринин кезектеги саммити быйыл Ташкент шаарында өтөт. Торугарт өткөрмө бекетиндеги тартип жана тазалык катуу көзөмөлдөнөт. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы өкүлү Нурбек Сатаров тиешелүү кызматтар менен жыйын өткөргөн учурда белгиленди. Өкүлчүлүктөн билдиришкендей, ал жыйында өткөрмө бекеттеги тартип, тазалык, инфраструктура маселелерин чечүүгө тапшырма берди. Сатаров буга чейин айтылган маселелер чечилбей жатканын белгилеп, мындан ары тапшырмаларга так мөөнөт коюларын жана аткарылбаса катуу чара көрүлөрүн эскертти. Бажы инфраструктурасын чыгыш филиалынын жетекчилигине жолдогу эскертүү белгисин коюу жана камера орнотуу үчүн 1 жума, таштанды маселесин чечүү үчүн 3 күн убакыт берилди. Нарын Транс коомдук бирикмеси унааларды шаар ичинде токтотпоого жана тазалыкты сактоого милдеттендирилди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Непалдын премьер-министри Кхадга Прасад Шарма Оли менен жолугушту. Жолугушуу Түркмөнстанда өткөн деңизге чыга албаган өнүгүп келе жаткан өлкөлөр боюнча Бириккен Улуттар уюмунун 3-чү конференциясынын алкагында орун алды. Жолугушууда Минкап башчысы Адылбек Касымалиев Кыргызстан менен Непал эл аралык экологиялык демилгелерди өз ара колдоонун жакшы салтын иштеп чыкканын белгилеп, климаттык туруксуздуктун күчөп жаткан шарттарында тоолуу өлкөлөрдү
өлкөлөрдүн кызматташтыгы өзгөчө мааниге ээ экенин билдирди. Непалды Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын алкагында иштеп жаткан тоо өнөктөштүгүнүн сүйлөшүү тобуна кошулууга чакырды. Тараптар ошондой эле Кыргызстан менен Непалдын ортосундагы соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө туризм, текстиль өнөр жайы, айыл чарбасы, ошондой эле гидроэнергетика сыяктуу тармактарда кызматташууга кызыктарлыгын белгилешти. Мындан тышкары өз ара колдоого негизделген Бириккен Улуттар уюмунун алкагында кызматташуу талкууланды. Жыйынтыгында Мика башчысы Адылбек Касымалиев Непалдын премьер-министри Кхадга Прасад Шарма Олини Кыргызстанга сапар менен келип кетүүгө чакырды. Камбар ата 1 ГЭСинин негизги курулушун баштоого даярдык иштери жигердүү уланууда. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда учурда жабдууларды жана материалдарды жеткирүү үчүн транспорттук тоннелдин курулушу толугу менен аяктады. Ошондой эле дамбага жана курулуш аянтчаларына жетүүчү жаңы унаа жолдордун курулушу 70%га бүткөрүлүп, тоннелдин ичиндеги бетондоо, жарык берүү жана желдетүү системаларын орнотуу жана ВЛ-110 киловаттык аба чубалгыларын тартуу жана ПС-110 6 киловаттык көмөк чордоонун куруу иштери 60%га аткарылды. Мындан тышкары вакталык шаарчанын курулушу уланууда. Аны менен жумушчулар үчүн жашоо жана иш шарттары түзүлөт. Нарын дарыясынын үстүнөн өтүүчү көпүрөнүн курулуш иштери башталган. Белгиленгендей, долбоор бардык коопсуздук жана сапат талаптарына ылайык так график боюнча ишке ашырылып жатат. Күн мурун куралдуу күчтөрдүн аскер институтунда аскер кызматчылары үчүн кызматтык турак жайдын курулушуна капсула салынды. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен билдиришти. Иш-чарага министр Руслан Мукамбетов баштаган жетекчилер жана Бишкек гарнизонунун өздүк курамы катышты. Аталган турак жай заманбап стандарттарга ылайык курулуп, бардык керектүү шарттар менен камсыздалмакчы. Курулуш иштери 2026-жылы аяктап пайдаланууга берилет. Жаш кыргыз режиссеру жана оператор коюучу Каныбек Калматов улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачыл жолу жөнүндө ири көркөм тасма тартууларын расмий жарыялады. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Долбоор буга чейин кесиптик чөйрөдө чоң кызыгуу жараткан. Фильмдин өзгөчө маанилүүлүгү Каныбек Калматов Чыңгыз Айтматовдун өмүр баянын экрандашырууга эксклюзивдүү укук алганында. Тиешелүү келишим жазуучунун уулу Элдар Айтматов менен түзүлгөн. Бул документ картинага даярдыктагы маанилүү юридикалык жана моралдык кадам. Жаңы тасма жазуучунун бала чагынан тартып дүйнөгө таанылганга чейинки өмүрүндөгү негизги баскычтарды камтыган толук метраждуу биографиялык драма болот. Тасма чыныгы окуяларга негизделип, көркөм көрүнүштөргө жана эмоцияга бай байобик жанрында тартылат. Сюжеттин борборунда жазуучунун угуу укугу, идея үчүн, улуттук өзгөчөлүк үчүн күрөшү камтылган. Фильм Айтматовдун өмүр жана чыгармачылык жолун баяндап гана тим болбостон, кыргызстандыктардын жаңы муунун өз кыялдарына ишенип, аларды ишке ашырууга, шыктандырууга багытталган. Каныбек Калматов дүйнөдөгү алдыңкы кино институттарынын бири болгон ВГИКтин кинематография факультетинин бүтүрүүчүсү. Ал буга чейин кыргыз киносунун тарыхында эң көп киреше алып келген 5 эненин таманында тасмасынын башкы оператору катары таанылган. Тасманын бет ачары 2026 жылга мерчемделген. Мы живем в эпоху быстрых перемен. Кыргызстанда жашоого ыңгайлуу экологиялык жана туруктуу шаар чөйрөсүн түзүү аракети көрүлүүдө. Бишкекте жашыл реновация аттуу конференция өтүп, өлкөнүн бир катар шаарларында климатка туруктуу архитектуралык чечимдер сунушталды. Демилге миграция маселесинде эске алып, жаштардын жана жергиликтүү бийликтердин катышуусунда ишке ашууда. Конференцияны миграция боюнча эл аралык уюм жана жергиликтүү ЮНИСОН коомдук фонду уюштурган. Иш-чарага мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү, адистери жана жаштар жана ошондой эле жарандык коомдун мүчөлөрү катышууда. Эти данные показывают это топ стран происхождения трудящихся мигрантов. Вы можете посмотреть. Учурда Бишкек, Ош, Баткен, Чүй жана башка шаарларда жашыл реновация долбоору ишке ашып жатат. Максат климатка туруктуу турак жайларды куруу, энергияны үнөмдөө жана миграциянын терс таасирлерин азайтуу дейт уюштуруучулар. Иш-чара Кыргызстандагы ички миграция, жаңы окумуштар жана смокорлукун тиешеси жөнүндө сөз болуп атат. Анткени ошол Кыргызстандагы миграция фондунун алкагында 1 жылдан бери чоң долбоор өтүп жаткан. Кандай жолдор менен ошол смог маселесин азайтууга болот? Мисалы үчүн ошол көмүр жакууну азайтуу жолдору боюнча дагы талкуу жүргүзүп жатабыз. Анткени
бул долбоордун правында бизде ошол пилот катары 12 үй жылууланып, анан үйлөрдүн ошо жетишкендигин көрсөтүп атат. Энергияны үнөмдөө жагынан дагы ошол абага болгон булганыштуу заттарды бөлүп чыгаруу жагынан дагы бир топ жетишкендикке жетсе болот экен. Кыргызстандагы архитектуралык жактан туура түзүлгөн энергоэффективдүүлүккө жаңы проектлерди жасап чыгарганбыз. Бул проекттер азыркы күндө ошол электрондук түрдө жүктөп алып, курганга толук даярдап койдук. Анын үстүнө ошого жарандарды колдонсо болот. Анткени энергоэффективдүүлүк менен туура үйдү пландоо, архитектуралык план, анын бардык техникалык системаларын туура жолго баштагалы, бул бардыкка элдин колунан келбейт. Ошондуктан өзгөчө ошол жаңы конуштарда, жаңы көчүп келип бунда материалдык мүмкүнчүлүгү аз болгон адамдар үчүн чоң жардам болот деген ойдобуз. Кыргызстандагы жашыл реновация бул жөн гана курулуш эмес, бул жаңы жашоо образы. Экологиялык таза энергияны үнөмдөгөн жана адамга ыңгайлуу чөйрө жаратуу аркылуу өлкө жашыл келечекке карай ишенимдүү кадам таштоодо. Жашыл реновация сыяктуу долбоорлор келечектин куруучулары үчүн чыныгы мүмкүнчүлүк. Зарема Женалиева, Гүлчөрө Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек шаары. Мээргүл Карагозуеванын конок үйү учурда Ош шаарындагы аэропортко жакын аймактагы автобекетте жайгашкан. Ал коноктордун эс алуусун максималдуу ыңгайлуу кылууга аракет кылууда. Бул конок үйү эми гана кардарлар үчүн эшигин ачты. Мурднак өтөт болуп иштегенде азыр биз айтат десек артымен билдирет деп кыргыздар боюнча сұрай барышат экен да, өз кыргыздын эле сөзү негизи. Кызар, көкарт, арт деген айтат бөлө бар экен. Анан уш конок үй деп койсом да анан кара уш арт конок үй болду. Конок күтөбүз. Чет өлкөлүктөр менен көбүшөшөм. Кыргызстан туризм өлкөсүнө айланып баратат да. Алар конок дегенди түшүнбөсө деле керек. Ошон үчүн хотел дегенде түшүнөт. Ошон үчүн аңгышаны жазып койдум. Конок үй хотел. Ошта деле аңгышы билет да. Кириши аңгышы. Мээргүл Карагозуева 12 жашында менингит болуп ооруп, анын натыйжасында кулагы укпай калган. Ал өзүнүн максаттарын ишке ашырууда эч кандай тоскоолдуктар жок экендигин айтат. Жазуу жолу менен эркин баарлашып, адамдар менен тез эле тил табышат. Бул конок үйүн бүтүрүү кыйынга тургандыгын айтат. 2 түп бөлмөлөр бар. Биртигинде биз санусул жайгаштырдык. Жуунучу раковиналар ушул жерде. Ар бир бөлмөдө телевизор бар, кондиционер бар. Анан ар бир бөлмөдө 2ден кровать коюлган. Кроваттар анатомический матрас. Бул эң жакшы конок үйлөрүндө колдонулган эң жакшысы анатомический болот. Ошон үчүн коноктордун көбү матрас каяктан алдың деп сөз сурашат. Анан дагы бир ыңгайлуулукка токтолгум келет. Бул blackout шторалар күндүн нурун өткөрбөйт. Алыстан учуп келгендер үчүн же чарчагандар үчүн аябай ыңгайлуу. Себеби штораны неме кылып караңгылатып коюп, уктап уйкусун кандырат. Бул абдан маанилүү деталь. Матрас, blackout штору, анан кийин санузел. Жалпы 13 бөлмө бар. Анын 5 санузел менен 8 азырынча общий санузелге барып жатышат. Бирок келечекте уруксат алсам, анда аларга дагы санузел койдурат элем. Техникалык жактан уруксат бере алышпады. Ошого кийинки калтырылдым. Заманбап отель бардык ыңгайлуу шарттарга ээ. Бүтүндөй аймагы боюнча акысыз Wi-Fi күнү-түнү иштеген унаа токтотуучу жери жана башка кызматтары да жеткиликтүү. Мээргүл 3 тилде эркин сүйлөйт. Анын чет тилдерин билүүсү Оштогу жаңы ачкан Ош Арт Отель аталышындагы конок үйүн иштетүүгө жардам берет. Конок үйүн иштетүү менен ал чет өлкөлүктөргө Кыргызстандын кооз жаратылышын, табигый даамдарын да тааныштырат. Туристтер менен эркин баарлашып, алардын өз өлкөсүндөгү тажрыйбалары менен башкаларга да бөлүшөт. Мен бул отелди Booking аркылуу таптым. Кече жайгашкам. Келери менен бул жердеги шарттар мага жакты. Тынч, башкысы таза жана ашыкча нерселери жок экен. Анан дагы отель ээсинин мамилеси сонун. Мажасын сактап койсо болот да.
ачылат. Мээргүл конок үйүнүн тиричилик ишин уюштургандан тышкары дүйнө жүзүндө колдонгон издөө сайттарын маалыматты сапаттуу жайгаштыра алат. Анын жардамы менен туристтер негизинен чет элдик мейманкаларды онлайн брондоп келишет. Жаш ишкер аял бул ишке ал оңой эмес турмушунан улам келди десек болот. Мээргүл 27 жылдан ашык убакыттан бери укпайт. 12 жашында анын кулагы укпай калган. Биздин өлкөдө майыптуулугу бар адамга билими болсо да жумуш табуу оңой эмес. Бирок бул жагдайга Мээргүлдүн күчү тайган жок. 10 жылдык мурун жашоо менен салыштырганда азыркы жашоом 10 жыл мурун кулагым укпаганы аябай өксүк же жашоо тартуу күч эле азыранчаак деле эмес негизи. Күндүк ишиме көп деле тоскоол болбойт. Мен сразу айтам да, кулагым укпайт, жазып бергиле дейм. Коноктор биринчи келген коноктор биринчиден калышат, анан кийин түшүнмөй жаза баштайт. Анан кеткенде уже расм менен кол менен билдире баштайт. Мындай рахмат, жакшы экен же ушундай деп. Анан технология өнүгүп жатат. Мен азыр чат-ботторго кызыгып, ушул бизнеске чат-ботторду киргизүү аракетин көрүп жатам. Мисалы, телефонго жазганда, чече алганда сразу эле кандай суроо берилсе, чат-бот ошого дайындап койгонсун жоопторду суроолорго жооп берет экен. Мен ушуга кызыгып азыр кантип ушуну өзүмдүн бизнесиме киргизсем болот, ошонун үстүнө иштеп жатам. Мээргүлдүн максаттары ийик. Анын айтымында ийгилик дароо келе бербейт. Кичинеден бирок ишеничтүү кадамдар менен баштоо зарыл. Аны ийгилик коштоду деп айта берсе болот. Бирок жашоо анын кадырын билип, өзүнө ишенгендерге гана мүмкүнчүлүк берет. Жеке ишкерлик менен алектенген Мээргүл конок үйүндөгү мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, эми ишкерлигин кеңейтип, жумуш орундарын түзүүнү максат кылууда. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.